Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда күн мурун өткөн аймактар менен санариптик диалог жолугушуусунун жыйынтыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Догоев Дастан Давлетович маалымат бермекчи. Брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Ато 24, Пирамида, 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Дастан Давлетович, сөз сизде. Саламатсыздар, урматтуу кыргызстандыктар. Айтылып кеткендей, кече Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековдун катышуу менен региондордун башчылары, жетекчилери менен атайын санарип диалог аттуу иш-чара өттү. Негизи бул иш-чаранын максаты азыркы кырдаалга ылайык санариптештирүү, региондорду өнүктүрүү багытында кандай иш-чаралар жүрүп жатат, ошол тууралуу кыскача маалымат берүүгө уруксат этиңиздер. Эң негизинен азыркы кырдаал биздин күнүмдүк жашообузду, иш алып барууну, арабызда болгон карым-катнашты кыйла өзгөрттү. Бул чакырыктарга карабастан азыркы жылдары Санарип Кыргызстан концепциясынын алкагында жасалган иштер бул кырдаалды татыктуу өтүүгө мүмкүнчүлүк берди деп ишенем. Санарип Кыргызстан экосистемасынын эң негизги компоненти жана багыты бул санарип инфраструктура болот. Буга ылайык негизинен бул интернет инфраструктурасы ошол эле учурда санарип теле берүү инфраструктурасы туруктуу иштеп берди. Аны менен бирге бул инфраструктура башка тармактарда дагы ийгиликтүү жана жемиштүү колдонду. Эң негизинен интернет колдонуучулардын санын жана интернет колдонуунун көлөмүн карасак, жалпы республика боюнча 33%га өттү. Мисал катары келтирип кетсем, Бишкек шаары боюнча 6%га, Нарын облусу боюнча 64%га, Ош шаары жана Ош облусу боюнча жалпысынан 33%га өстү. Аны менен бирге республикалык штабтын чечимине ылайык, аны менен бирге өкмөттүн чечимине ылайык жана тапшырмаларына ылайык биздин жеке операторлор дагы интернет берүүнү бир нече билим берүү ресурстарына акысыз кылды. Анын ичинде 7 окуу интернет ресурстары акысыз интернет менен камсыз кылынган. Андан тышкары жалпысынан эле ошо билим берүү тармагында колдонулган интернет ресурстардан жалпы колдонуучулардын саны 223%га көбөйдү. Мисал катары айтып кетсем, бул жалпысынан билим берүү жана элим министрлигинин интернет ресурстары. Эң негизинен бул багытта түндүк системасы дагы өз натыйжасын көрсөттү. Азыркы убакытта түндүк системасы аркылуу жалпысынан 98 мамлекеттик жана жеке тармакта иштеген ишканалар туташып электрондук форматта маалымат алмашууда. Жалпысынан электрондук сервистердин көлөмү 590ду түздү. Ал эми маалымат алмашуунун көлөмүн карасак, акыркы 4,5 айдын ичинде жалпы транзакциялардын көлөмү 34 миллион болду. Салыштыруу максатында 2018-2019 жылдары жалпы транзакциялардын көлөмү 38 миллионду түзгөн. Ошондуктан бул көрсөткүч дагы ушул ар кандай мамлекеттик органдардын, аны менен бирге мамлекет орган жана жеке тармактын арасында болгон электрондук форматта маалымат алмашуунун көлөмү көбөйдү. Демек, ошол санариптик технологиялар ийгиликтүү жана комплекстүү кирип атканын билдирет деген ойдомун. Эң активдүү органдарды атап кетсем, анын ичинде мамлекеттик каттоо кызматы, Ички иштер министрлиги, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду жана башкалар. Популярдуу сервистердин ичине паспорт маалыматтары, укук бузуулар бирдиктүү реестри, унаа каражаттар маалыматтары жана коопсуз шаар долбоорунун маалыматтары кирди. Негизинен Кыргыз Республикасынын президентинин тапшырмасын ишке ашыруу максатында бул эң негизинен Санарип Кыргызстан концепциясынын 3 негизги максаттары, анын ичинде жарандардын санариптик өндүмдөрүн өнүктүрүү, жарандарга сапаттуу жана электрондук форматта кызматтарды көрсөтүү, үчүнчүдөн болсо туруктуу экономикалык өсүшкө алып келүү максатында Кыргыз Республикасынын өкмөтү атайын концепцияны иштеп чыккан. Бул концепциянын аты iGov аттуу. Концепциянын эң негизги максаты жарандарга сапаттуу кызматтарды көрсөтүү болуп эсептелет.
Концепциянын 3 негизги принциптери бар. Биринчиден болсо бул инновациялык өкмөт, жаңы технологияларды эффективдүү колдонуп, сапаттуу кызматтарды көрсөтүү. Экинчи принциби болсо бул виртуалдуу кызмат көрсөтүү өкмөтү. Бул принцип эң негизинен ноль кагаз, ноль бюрократия жана ноль жанагындай физикалык контактты билдирет. Эң негизги дагы бир багыты бул коррупциондук коркунучтарды, тобокелчиликтерди жоюуга шарт түзүү. Үчүнчүдөн болсо бул эң негизинен Кыргыз Республикасынын президентинин санариптештирүү саясатынын алкагында жүрүп жаткан бул жарандардын талаптарына жооп бере турган кызматтарды электрондук форматта көрсөтүү. Ошондуктан үчүнчү принцип бул деген ошо жарандын анын талаптарына жана жарандын мындай талаптарына жооп бере турган кызматтарды көрсөтүүнү билдирет. Жалпысынан бул багытта 26 майда мамлекеттик каттоо кызматы менен биргеликте жана тиешелүү мамлекеттик ишканалар менен биргеликте 4 атайын санарип системасы ишке кирди пилоттук режиминде. Биринчиден болсо бул санарип ID системасы. Бул система адамдын өздүгүн тастыктоо, коопсуздук талаптарына жооп бере турган мобилдик механизми. Санарип кол тамга бул электрондук форматта ар кандай документтерге кол коюу жана бул система ошо булут технологиянын негизинде жасалган. Санарип кызматтарды көрсөтө турган мамлекеттин бирдиктүү мобилдик тиркемеси. Азыркы убакытта бул тиркемени дагы биздин жарандарыбыз өзүнүн смартфонуна жүктөп алып, ошол жерден дагы ушул система аркылуу кызматтарды алууга шарт түзүлдү. Төртүнчү болсо бул эң инновациялык жана өзгөчө бир долбоор. Бул негизинен мамлекеттик каттоо кызматынын өзүнүн инициатива катары ишке киргизди. Бул менин санарип документтерим аттуу долбоору. Жалпысынан айтып кетсем, бул системада санарип паспорт, санарип айдоочулук күбөлүк, санарип тех паспорт жана менин маалым каттарым. Системада бардык жеке маалыматтарды коргоочу элементтери капсыз кылынган. Мисал катары айтып кетсек, бул биринчи этабында ошо ички иштер министрлиги менен биргеликте ишке ашырылат. Жарандарыбыз жана кагаз түрүндө же мындай физикалык түрдө документтер жана колдонбостон же албастан ошол мобилдик технологиянын, мобилдик системанын негизинде ошол документтерин өз укуктарын жана өздүгүн тастыктоого шарт түзөт. Биздин өкмөттүн планы боюнча бул система дагы башка тармактарда дагы колдонууга тиешелүү талдоо жүрүп жана чечим кабыл алынат. Негизги бул тармактын эң негизги кандай десем, негиздөөчү катары айтып кетсем, азыркы убакытта мобилдик технология аркылуу кызмат көрсөтүү эң перспективдүү багыт болуп эсептелүүдө. Анткени азыркы убакытта ошол эле эл аралык институттардын маалыматтарына таянсак, жалпысынан мобилдик интернет колдонуучулардын саны 18%га жылына өсүүдө. Ал эми мобилдик тиркеме жана мобилдик интернеттин аркылуу ар кандай интернет ресурстардын колдонуучулардын саны 38%га өсүүдө. Ошондуктан бул мобилдик технологиянын негизинде ошо мамлекеттик кызматтарды, муниципалдык кызматтарды көрсөтүү болуп, бул санариптештирүү саясатынын эң негизги багыты болуп эсептелүүдө. Аны менен бирге, урматтуу кыргызстандыктар, санариптик технологиялар дагы экономиканын ар кайсы тармактарына кызуу кирүүдө. Мисал катары айтып кетсем, азыркы убакытта электрондук төлөмдөр багытында 11 электрондук капчык иштеп жатат. Бул электрондук капчыктардын жалпы колдонуучулардын саны 2 миллиондон ашты. Республика боюнча 310дон ашык интернет дүкөндөр иштеп жатат. Алар дагы өзүнүн кызматтарын биздин жарандарыбызга көрсөтүүдө. Президенттин тапшырмасына ылайык бул дагы багыт күчтөтүү зарыл. Жана бул системаларды эң негизинен ошол президенттин саясаты бул региондорду өнүктүрүү багытында дагы кошумча бир импульс берет деген тапшырма коюлду. Аны менен бирге кырдаалга карабастан жогорку технологиялар паркынын дагы резиденттери өзүнүн кирешеси 14%га өскөндүгүн маалымдайт. Бул дагы ушул кырдаалга карабастан IT биздин улуттук компаниялар өз кызматтарын санариптик форматта, дистанттык форматта көрсөткөндүгүн билдирет. Андан тышкары
Мен айтып кеткендей, президенттин саясатына ылайык өзгөчө багыт бул жарандардын сабаттуулугун, санариптик көндүмдөрүн өнүктүрүү. Бул багытта болсо азыркы убакытта өкмөт тарабынан Дүйнөлүк банк менен жана Проон программасы менен биргеликте атайын долбоор иштелип жатат. Бул долбоордун эң негизги максаты ошо жарандардын санариптик көндүмдөрүн өнүктүрүүгө тиешелүү шарттарды түзүү, анын ичинде бирдиктүү билим берүү стандарттан иштеп чыгуу жана бекитүү жана бирдиктүү санариптик платформаны иштеп чыгуу. Бул долбоордун жалпы бюджети 3,6 миллион АКШ долларын түзөт. Андан тышкары жарандардын санариптик көндүмдөрүн өнүктүрүү боюнча атайын Digital Skills аттуу платформа ишке кирген. Бул системада кызматтарды, мамлекеттик кызматтарды электрондук форматта алууга атайын окутуу материалдары иштелип чыгып, жана ошол жерде дайын. Сиздерге маалым болгондой, республикалык штабтын тапшырмасына ылайык биздин мамлекеттик комитеттин алкагында атайын IT штаб түзүлгөн. Бул IT штабтын катышуучуларынын саны 400дөн ашык адисти түзгөн. Жалпысынан 14 санариптик продуктулары, ар кандай системалар иштелип чыккан. Баса белгилеп кетчү нерсе, бул системалардын баары акысыз иштелип чыккан. Ошондуктан мен да баса белгилеп кетет элем, бул долбоорлорду мамлекеттик бюджеттен, республикалык бюджеттен бир дагы тыйын коротулган эмес. Ушул учурду колдонуп, мен дагы ошо IT штабтын мүчөлөрүнө, жалпы биздин ушул IT адистерге дагы ыраазычылык билдирип кетем, анткени алар дагы өз ыктыяры менен ушул республикалык штабтын иш чарасын колдоп, тиешелүү жанагындай санариптик системаларды жасап, аны ишке киргизгенге көмөк көрсөтүштү. Жалпысынан анан жана негизинен айтып кетсем, бул жерде саламаттык сактоо министрлигине 3 система коюлду. Анын ичинде 9 лаборатория толугу менен автоматташтырылып, азыркы убакытта бирдиктүү система иштеп жатат. Экинчиден болсо санэпидемия департаментине бирдиктүү маалыматтык система орнотулду. Анан үчүнчү эң негизги система бул жарандардын карантинди, үй карантинин сактоону мониторинг кыла турган жана мобилдик тиркеме жана система иштеп жатат. Азыркы учурда өкмөттүн жана жалпы президенттин саясатын ишке ашыруу багытында эң негизги багыттар бул деген кибер коопсуздукту күчтөтүү. Бул багытта эң негизинен туруктуу жана эффективдүү кибер коопсуздукту камсыз кыла турган системаны куруу. Экинчиден болсо экономиканын ар кайсы тармактарына санариптик технологияларды эффективдүү киргизүү менен жалпы ошо туруктуулугун жогорулатуу болуп эсептелет. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык 2020 жыл региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы болуп дайындалган. Бул багытты ишке ашыруу максатында азыркы учурда жалпысынан ошо мамлекеттик органдардын санариптик долбоорлорун ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн буйругу менен тиешелүү каражаттар бөлүнгөн. Жалпысынан айтсам, бул жерде социалдык тармактарды санариптештирүү үчүн 300 миллион сомго жакын субсидия катары мамлекеттик IT компанияларга бөлүнүп берилди. Бул билим берүү жана илим тармагы, саламаттык сактоо тармагы жана социалдык өнүгүү жана эмгек тармактары болуп эсептелет, жана айыл чарба багытындагы санариптик технологияны киргизүү пландалган. Азыркы убакытта бул багыттар боюнча тиешелүү жооптуу IT компаниялар менен иштер жүрүп жатат. Экинчиден болсо бул туруктуу мамлекеттик коммуникация системасын түзүү. Бул жерде жалпы ушул бөлүнгөн каражаттын көлөмү 77 миллион сом. Жана президенттин, премьер-министрдин көзөмөлүндө турган бул фискалдаштыруу долбоор. Бул долбоорду дагы ийгиликтүү толук камдуу ишке киргизүү максатында дагы тиешелүү каражаттар бөлүнгөн. Жалпысынан айтып кетсем, дагы бир президенттин тапшырмасына ылайык 2020 жылга карата региондорду өнүктүрүү максатында санарип аймак аттуу санариптик платформасы ишке кирүү пландалууда. Азыркы убакытта санарип аймак системасы Инфоком аттуу мамлекеттик ишкана менен иштелип чыгып, 8 айыл өкмөттө пилоттук режиминде иштеп жатат. 1-июлдан тартып бул система толук камдуу баардык айыл өкмөттөрдө кирип, жана жалпы алардын системасын автоматташтырып, электрондук форматка өткөзүп, анан бул жерде тиешелүү мамлекеттик органдардын маалыматтарды электрондук форматта алмашуу, электрондук өз аракеттенүү түндүк системасы аркылуу жүрүш керек. Андан тышкары, ушул системанын негизинде электрондук форматта муниципалдык кызматтарды көрсөтүүгө шарт түзүлүш керек. Баса белгилеп кетчү нерсе, мен айтып кеткендей, санарип диалог
аттуу ошо президенттин катышуусу менен иш чаранын жыйынтыгы боюнча президент бир нече тапшырма жана милдеттерди койду. Биринчиден болсо бул интернет инфраструктурасын андан ары өнүктүрүү жана баардык социалдык объектилерди интернет байланышы менен камсыз кылуу. Андан тышкары ушул жаңы технологияларды, маалыматтык технология, санарип технологияларды өздөштүрүү максатында жарандардын мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин жөндөмдүүлүгүн, сабаттуулугун жогорулатуу боюнча тиешелүү шарттарды түзүп берүү болот. Үчүнчүдөн болсо ар бир региондор ушул жылдын аягына чейин атайын ушу санариптештирүү багытында болгон бир нече жанагындай стартап долбоорлорун иштеп чыгуу тапшырылды. Эң негизги багыт дагы бул мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды электрондук форматка өткөзүү менен жарандарга комфорттуу шарттарды түзүп берүү тапшырмасы коюлду. Жалпысынан экономиканы колдоо максатында электрондук коммерция жана электрондук коммерция багытына тиешелүү өнүгүүгө шарттарды түзүп берүү, жогорку технология паркынын резиденттерине шарттарды түзүп берүүгө дагы багыт коюлуп, андан тышкары ошо бизнес тармагында биздин жеке тармакта иштеген биздин ишканаларга мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн, анын ичинде лицензия берүү, уруксат документтерин берүү тармактарында санариптик технологиянын негизинде бирдиктүү терезе форматында тиешелүү шарттарды түзүп берүү тапшырмасы коюлду. Эң негизинен дагы мен ойлойм ушул кырдаалды эң эффективдүү жана сапаттуу иш алып барган бул билим берүү жана илим министрлиги. Алар санариптик технологиянын негизинде ушул кырдаалга карабастан ошо билим берүү процессин токтоткон жок. Ошондуктан онлайн билим берүү, онлайн жанагындай бала бакча тармагында дагы долбоорлорду киргизүү президент тарабынан тапшырма коюлду. Аны менен бирге өзгөчө бул багыт жана өзгөчө көңүл бурула турган багыт болсо бул маалымат ошол жарандарыбыздын жеке маалыматтарын коргоого тиешелүү кадам көрүү. Жалпысынан ушул багыттар боюнча жана Санарип Кыргызстан жол картасын ишке ашыруу боюнча тиешелүү мамлекеттик органдар иш алып баруу пландалууда. Чоң рахмат. Рахмат. Дастан Давлетович, мүмкүн болсо кыскача расмий тилде да маалымат алсак. Здравствуйте, уважаемые кыргызстанцы. Позвольте вам представить краткую информацию по итогам цифрового диалога с участием президента Кыргызской республики Жээнбекова Сооронбай Шариповича. Мы все являемся свидетелями текущих изменений, как пандемия COVID-19 повлияла на нашу каждодневную жизнь, изменила нашу работу. Вместе с тем хотелось бы отметить, несмотря на те вызовы, которые были вызваны текущей ситуацией, та политика президента Кыргызской республики, те решения, которые были приняты президентом Кыргызской республики в рамках политики устойчивого развития по направлению цифрового развития, было своевременным и показало свою своевременность и эффективность. Вместе с тем хотелось бы отметить, что развитие цифровых технологий за последние 2 года позволяет нам достаточно эффективно и достойно проходить текущую ситуацию. Как вам известно, одним из важных направлений концепции Санарип Кыргызстан является вопросы развития цифровой инфраструктуры. В этом направлении те меры, которые были предприняты со стороны государственных органов, правительства, а также со стороны частного сектора, позволили достаточно эффективно использовать ту инфраструктуру, которая была создана за этот период, и использовать данную инфраструктуру в разных сферах деятельности. Хотелось бы привести несколько цифр. За время данного периода в целом объем потребления интернет-трафиком вырос по всей республике в 33%. В качестве примера хочется привести город Бишкек, где рост составил 6%, по Нарынской области 64%, по Орской области, по городу Ош рост потребления интернет-трафика составил 33%. Вместе с тем хотелось бы отметить, что при поддержке операторов связи на отдельные интернет-ресурсы в сфере образования был обеспечен бесплатный интернет. И в целом по интернет-ресурсам Министерства образования и науки Кыргызской республики количество пользователей, интернет-пользователей вырос на 223%.
Хотелось бы отметить, что проект по развитию системы электронного взаимодействия Түндүк также показал свои результаты и устойчивость в текущих условиях. В целом, в настоящее время к системе Түндүк интегрировано 98 государственных и частных организаций. Общее количество сервисов, то есть форматов обмена данными в электронном формате в настоящее время составляет 590. За последние 4,5 месяца объем транзакций посредством системы Түндүк составила порядка 34 миллионов транзакций. В качестве сравнения хотелось бы привести показатели объем транзакций за 2018-2019 годы, где объем транзакций составил порядка 38 миллионов. То есть этот показатель говорит о том, что за последние 4,5 месяца общий объем транзакций составил 34 миллиона. Это говорит о том, что обмен документами в электронном формате между разными государственными органами, с частным сектором, он растет и является одним из таких серьезных показателей проникновения цифровых технологий в систему государственного управления. В качестве информации хотелось бы представить перечень самых активных государственных органов. Это Государственная регистрационная служба, это Министерство внутренних дел, это Фонд обязательного медицинского страхования и другие. В перечень популярных сервисов вошли это информация касательно паспортных данных, информация по ЕРПП и ЕРН, информация по автотранспорту, а также информация в рамках проекта «Безопасный город». Хочется отметить, что одной из целей концепции цифровой трансформации Санарип-Кыргызстан заключается в создании самых комфортных условий для получения государственных услуг в электронном формате. И в соответствии согласно поручению президента Кыргызской республики в этом направлении правительством ведется масштабная и комплексная работа. Была разработана концепция iGov, основная цель которой заключается в предоставлении в электронном формате посредством мобильных технологий государственных услуг населению. Были определены 3 принципа. Во-первых, это инновационное правительство. Данный принцип заключается в том, чтобы достаточно максимально использовать цифровые технологии для того, чтобы предоставлять качественные услуги в электронном формате. Второе – это виртуальное оказание, то есть через цифровые технологии услуги. Данный принцип заключается в обеспечении принципа 0 бумаг, 0 бюрократии, 0 физического контакта. Мы считаем, что это позволит также минимизировать либо исключить коррупционные риски. Третье – это реализация человекоцентричной модели, то есть предоставление услуг в электронном формате согласно и требованиям наших граждан. По данной концепции 26 мая текущего года состоялась презентация 4 продуктов совместно с Государственной регистрационной службой Кыргызской республики. В целом это проект и система Санарип ID. Данная система позволяет через цифровые технологии обеспечить идентификацию и верификацию личности гражданина при получении услуг в электронном формате. Второе – это электронно-цифровая подпись. То есть это заверение и подтверждение определенных действий в цифровой среде со стороны граждан. Данная система построена на облачной технологии. Третье – это мобильное приложение по предоставлению услуг в электронном и мобильном формате населению. И четвертое – инновационное направление является инициативой Государственной регистрационной службы. Это «Мои цифровые документы». Хотелось бы отметить, что перечень в рамках первого этапа внедрения проекта «Мои цифровые документы» вошли это цифровой паспорт, цифровое водительское удостоверение, цифровой технический паспорт автотранспорта, а также мои документы. В данной системе реализованы все элементы, которые обеспечивают защиту персональных данных. На данном этапе планируется функционирование данной системы совместно с Министерством внутренних дел. И данная мобильная система позволит через специальный механизм подтверждать свою личность в электронном формате. Хотелось бы отметить, что данная концепция имеет, конечно же, определенные основания. То есть, во-первых,
если обратить внимание, что мобильные технологии являются одним из перспективных с точки зрения предоставления государственных услуг в электронном формате. И в целом, если смотреть на данные международных институтов в этой сфере, количество пользователей мобильного интернета растет на 18% ежегодно, а количество именно пользователей интернет-ресурсов через мобильные технологии, то есть это разные платформы, растет на 38%. Хотелось бы отметить, что в целом цифровые технологии достаточно эффективно и качественно внедряются в разные сферы экономики. В качестве примера хочется привести такую статистику, что в настоящее время в республике функционирует порядка 11 электронных кошельков. Общее количество пользователей данных инструментов составляет более 2 миллионов пользователей. В целом по республике функционирует 310 интернет-магазинов. Хотелось бы отметить, что президентом поставлена задача в целях обеспечения и создания условий для развития регионов, усилить работу по внедрению цифровых технологий в разные сферы экономики, что должно обеспечить, а также в том числе и устойчивость национальной экономики. Несмотря на текущую ситуацию, хотелось бы отметить, что резиденты парка высоких технологий Кыргызской республики показали рост, и данный рост составил 14%. Это говорит о том, что наши отечественные IT-компании достаточно эффективно продолжают свою работу и оказывают свои услуги в онлайн-режиме. 84% их услуг они экспортируют. Вместе с тем, одно из важных направлений реализации концепции Санарип Кыргызстан является создание условий для развития цифровых навыков. В данном направлении правительство в настоящее время совместно с Всемирным банком, а также программой развития ООН проводит работу по запуску проекта, который направлен на создание условий для развития цифровых навыков. В целом, данный проект имеет два направления. Это разработка и принятие стандартов в сфере образования, которые будут направлены на развитие цифровых навыков, а также создание единой цифровой платформы, которая должна объединить разные образовательные ресурсы. Общий бюджет данного проекта составляет $3,6 миллионов США. Вместе с тем хотелось бы отметить, что был запущен проект и интернет-ресурс Digital Skills, в котором в настоящее время разработаны и размещены материалы по порядку пользования и получения услуг в электронном формате. Хотелось бы отметить, что согласно поручению республиканского штаба Кыргызской республики был создан IT-штаб. Данный IT-штаб, в состав данного штаба были включены порядка 400 специалистов. В целом 14 продуктов были разработаны и запущены специалистами IT-штаба. Хотелось бы особо подчеркнуть, что все эти ресурсы были разработаны на безвозмездной основе. И хотелось бы выразить благодарность нашим отечественным IT-специалистам за их помощь в работе республиканского штаба. В целом были разработаны и внедрены в сфере здравоохранения 3 системы. Это специальная система, которая позволяет автоматизировать работу лабораторий. В настоящее время 9 лабораторий работают в этой системе. Для департамента санэпидемнадзора была внедрена единая система, которая позволила также объединить их в единую цифровую инфраструктуру, все их территориальные подразделения по всей республике. Была также разработана и запущено мобильное приложение, которое обеспечивает мониторинг, соблюдение домашнего карантина со стороны граждан и которое работает на добровольной и с согласия самого субъекта. Одним из важных вызовов и точкой роста являются такие направления, как усиление мер по обеспечению кибербезопасности, а также максимальное эффективное внедрение цифровых технологий в разные сферы экономики, а также создание новых экономических ниш. В данном направлении хотелось бы отметить, что в рамках реализации указа президента Кыргызской республики объявление 2020 года годом развития регионов, цифровизации страны, поддержки детей принято распоряжение премьер-министра Кыргызской республики, в рамках которой для цифровизации социальных сфер выделены субсидии в объеме порядка 300 миллионов сомов. Данные средства выделены государственным IT-компаниям, которые будут заниматься разработкой и внедрением цифровых систем в сфере образования.
здравоохранения, социального развития и труда, а также, согласно указу президента, будет проводиться работа в сфере сельского хозяйства. Были выделены средства на создание и модернизацию государственной коммуникационной системы. И одним из важных направлений, которое находится на контроле у президента Кыргызской республики, а также премьер-министра Кыргызской республики, это проект по фискализации. Хотелось бы отметить, что по итогам совещания, которое называлось «Цифровой диалог с регионами», с участием президента Кыргызской республики, президент поставил ряд задач, которые должны быть завершены до конца 2020 года. В частности, это подключение к сети интернет социальных объектов, тем самым обеспечить полный охват интернет-связью все социальные объекты, создание условий для развития цифровых навыков у населения, в частности, повышение потенциала государственных и муниципальных служащих, внедрение цифровой платформы «Санарип Аймак», которая должна быть внедрена во вся Айлюк-Мыту до конца года, и интегрирована система Тундук для обмена данными в электронном формате с данными других государственных органов. В настоящее время данная система разработана и в пилотном режиме внедрена в 8 Айлюк-Мыту. Данный проект ведется со стороны государственного предприятия «Инфоком». С 1 июля планируется уже внедрение данной системы по всем остальным Айлюк-Мыту. Одним из важных направлений это внедрение цифровых технологий в разной сфере экономики. В данном направлении президент дал поручение реализовать по несколько проектов для каждого региона в сфере цифровизации. То есть это могут быть разного характера проекты. Вопросы создания условий для развития электронной коммерции, электронных платежей, а также вопросы для создания условий для усиления потенциала резидентов парка высоких технологий. И вместе с тем хотелось бы отметить, что здесь по направлению предоставления государственных муниципальных услуг в электронном формате президент поставил задачу усилить эту работу, то есть посредством развития системы Тундук и перевода государственных услуг в электронный формат. Особое внимание президент дал поручение обратить на сферу предоставления услуг в электронном формате для бизнеса. В частности, это реализация и внедрение цифровых технологий в сфере выдачи лицензий, разрешительных документов и предоставления данных услуг по формату единого окна. Президент дал поручение усилить работу по внедрению цифровых технологий в сферу образования и в целом для того, чтобы обеспечить и повысить качество системы образования. Особое внимание будет проводиться по направлению обеспечения мер по защите персональных данных в цифровой среде. И вот по этим основным направлениям, а также в рамках реализации дорожной карты Санарип-Кыргызстан будет проводиться работа. Хотелось бы отметить, что в настоящее время функционирует эффективная система управления. Как вам известно, у нас функционирует республиканский штаб, который возглавляет первый вице-премьер-министр Кыргызской республики, а сопредседателем является первый заместитель руководителя аппарата президента. И по всей республике в настоящее время функционирует 56 городских и районных штабов. Спасибо большое за внимание. Мой доклад окончен. Спасибо, Дастан Давлетович. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре республиканского штаба. Вас проинформировал председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской республики Догоев Дастан Давлетович. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алото-24, Пирамида, Пятый канал через областные медиацентры, Кыргызское национальное информационное агентство Хабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.